Камчыбек Ташиевке Германияда операция жасалды. Буга чейин Камчыбек Ташиев Facebook баракчасы аркылуу чет өлкөгө кетип жаткандыгын билдирген. Бирок кайсы өлкөгө кетерин, эмнесине операция жасаларын айтылган эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 12 февралда жүрөгүнө операция жасалды. Буга чейин социалдык тармактарда Камчыбек Ташиевке ийгиликтүү операция жасалды деген билдирүүлөр тараган. УКМК төрагасына жакын адамдардын айтымында операция Ташиевке 12 февралда Германияда жасалып, ийгиликтүү болгон. Бишкектен былтыр Жалал Абадда курал колдонуп бейбаштык кылгандардын дагы бирин кармашкандыгын Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Былтыр 26 майда белгисиз адамдар жергиликтүү тургун үйүнөн чыккан кезде бир нече ирет ок чыгарышып, ал ооруканага жеткирилген эле. Окуя болгон жерде тартип сактоо кызматкерлери травматикалык тапанчанын окторун тапкан. Бир нече күндөн кийин Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан шектүү катары 25 жаштагы жаран кармалды. Быйылкы жылдын 12 февралында УКМКнын Бишкек шаарында ал окуя боюнча экинчи шектүүнү кармады. 34 жаштагы бул жаран башка кылмыш иштеринде да шектелип жаткандыгын билдиришти. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Фамилия, имя, отчество. Число месяц год рождения. 24.07.80. Кай жактан болсун? Жалат кайсына айдыңыз? Білесіз бе эмне боюнча? Білесіз бе?